Ушул кийинки чакырылышта депутаттыкка баруу боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Elbette бул кызык суроо. Мен Кыргыз Республикасынын жараны катарында толук укугум бар. Албетте ошол кээ бир мисалы үчүн биздеги мыйзамдар чалаштелип калган, кээ бир мыйзамдар козголбой аткандагысы же болбосо жанагы оозук ишик болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деп сүйлөй тургандар оозук ишик болгондон ары сүйлөп анан сүйлөнө турган сөздөр сүйлөнбөй калып атканын көргөндө ошондой ой келет сөзсүз түрдө. Бирок азырынча толук чечим кабыл алган жерим жок. Бирок эгерде шарттар туура келип калса эмне үчүн болбосун деген суроо. Анан дагы бир кызык маселе, Мелис Эшимканов деген журналист, авантюрист, кыйын гений деп айтсак болот, өзүбүзгө тиешелүү. Ошол бир убакта ошол жанагы мен кийинки президент мен болом деп Акаевдин убагында интервью берип, анан ошондон кийин мындай бир иштерин көбөңдөп алгандыгын билебиз да, гезит кайрадан чыгып баштап башка болуп. Анын сыңарындай мен айтып аткан сөзүм кээ бирөөлөр ошол сыяктуу эле бир коңгуроо катары кабыл албаш керек. Бул олуттуу маселе. Олуттуу маселе экендиги кээ бир адамдар аралашпаш керек. Булар диний адамдар деген менен биз диний адам болуп эсептелебиз эгерде диний кызматта иштеп аткан болсок. Ал эми диний кызматта эмес болгон учурда биз кадимки эле Кыргыз Республиканын жараныбыз, толук түрдө укугубуз бар. Депутат болгонго, башкасы болгонго деле эч кандай бизге мыйзам мындай бир тушообузду мындай бир байлап койбойт деп айтсам туура болот.